Мен Адахан мырзаға айтып кетер елем да, ушу токтотса экен да ушу депутатыбызча, мугалим болуп, бул жерде Мадымаровдон башка баары сабатсызбы? Же бир эле Мадымаров күйөө экен биздин мамлекетибизге. Биз деле күйөөбүз. Токтосунчу ушу бир эмени жанагы публика ойногондо. Мадымаровдон башка буякта бардыгы мемлекет 88 депутат отурат. Бардыгы элдин элегине өтүп келгенбиз. Кудайга шүгүр, бардык акылы жетиштүү. Мадымаровдун биз акылы кереги жок. Акылыңызды үйүңүзгө калтырып келиңиз. Рахмат. Айтпаңыз антип. Мен Адахан Кимсанбаевичке айтып кетерлимде дагы бир жолу. Жалпы өзүм мен büyügөм деп калгандарыбыз büyüбөгөн мамлекеттин кереги жоктой тиянак чыгарбай сүйлөсөңүз. Сизден суранычы. Сизге кыйкырбаңыз. Мен сизге кыйкырган жокмун. Ошон үчүн биз сунушубузду айттык. Ошол сунуш менен бул кишинин айткан сунушуна биз да сунуш этип атабыз. Кандай сунуш этсе биз да сунушубузду кабыл алгыла дагы ошол регламент кете берели. Рахмат. Бүтүн Кыргызстан Мадымаров. Мен кайра тактап процедурный кылып киргизейинчи. Эгерде Алайбек мырза каршы болбосо, биз мамлекеттин коопсуздугуна барыбыз тикеден турабыз. Алайбек мырза, кечиресиз, Рустам мырза. Тикеден түкө турабыз. Биз кызыктарбыз. Бирок сиз да кыйналып атасыз да. Ушул мыйзамды тийиштүү комитеттер менен бүтүндөй концепциясы, идеологиясы өзгөрдү мамлекеттик башкаруунун. Конституция жаңы. Ошон үчүн кайрадан иштеп чыгууга 18-жылы киргизилген мыйзам менимче мындай болбой калат да. Доошко коюп көрсөк, урматтуу кесиптештер, ушуну кайрадан комитетке берип, өкмөт менен биргелеп, жаңы долбоорду киргизүү тапшырмасын койсок туура болот. Рахмат. Процедурный 4-чү микрофон. Рахмат. Адахан Кимсанбаевичтин сунушуна да мен как 15 жыл госбезопасностьта иштеген киши айтып коеюн дейм да. Спецслужба одна из древнейших профессий, да? Она тысячелетиями он работает, и методы работы одни и те же. Кандай строй болбосун, феодальный болобу, там даже первобытно-общинный стройда деле спецслужба болгон. Андан кийин феодальный, андан кийин капиталистический, социалистический, коммунистический. Кандай строй болбосун, система безопасности, обеспечения национальной безопасности, методы работы и все прочее остальное, оно не меняется. Методы работы, что в социалистической структуре, что в капиталистической структуре, бирдейли. Та же самая агентура, но я не буду здесь распространяться. Ошондуктан Конституцию өзгөрсөлө бүт бардыгына система невозможна, потому что это методы работы сложились тысячелетиями. И она отрабатывалась тысячелетиями. Ошондуктан я просто хочу, берде көбү мындайча айтканда госбезопасность иштеген эмес, мындай детальдарын билбейт. Ошондуктан мен айтып коем, мындай эмени голосованияга кол коюш керек. Себебиден мындай нерсе голосование менен болбойт. Это очень тонкая специфическая работа, поэтому она специальная служба. Ошондуктан давайте лучше детали обсуждать. Действительно, когда меняется там обстановка, политическая система, только корректирует его. Корректирует. Целеполагание меняется. Если в капиталистической системе целеполагание спецслужбы является защитой капиталистического строя, то в социалистической является целеполагание защиты социалистического строя. Понимаете, в чем дело? А методы работы те же самые. А бул жерде именно о методах работы идет речь. Аны өзгөртүү болбойт. Рахмат. Процедурный 2-чи микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, мамлекеттик кызматтардын бардык тепкичтерин басып өттүм. Улуттук коопсуздук бул өзгөчө тема да. Кээ бир нерсеге тийбешибиз керек. Концепцияны алып келаткандан кийин, мына биринчи окууда карап берип, экинчи окууда өзгөртө турган статьяларын өзгөртүп коюшубуз керек. Бул коопсуздук өтө мындай терең ойлонуп, мындай тийбей турган тема да. Абайлаш керек. Да, адам укуктары бар, башка маселелер бар. Бирок ошонун баары мындай концептуально өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн мына депутат Айжигитов туура айтып атат. Көп нерсе өзгөртпөй, мындай өзгөртө турган болсок, кээ бир гана нерселерди өзгөртүшүбүз керек. Рахмат. Рахмат. Процедурный 6-чи микрофон.
Рахмат. Токтогул шайлоо округу Сулайманов. Мен дагы Султанбай агабызды колдоп кетем. Биринчиден, как человек, раньше работающий в органах внутренних дел, булар азыр мыйзамды алып келип атат, өзгөртүүлөргө. Булар өзгөртүп бергиле деп келип атат. Ошол өзгөртүүлөрдү биз биринчи окууда азыр мында кара кемчиликтер болсо биз 2 мүнөт убакытта баары жетишпейбиз аны карапчы. Айтып да жетишпейбиз аны. Анан Рустам Алабекович, сизге дагы бир сураныч. Сиз менен байланыша турган ошол мыйзамды өзгөртүүгө сунуш берсек, каяка берсек болот? Кандай байланышсак болот? Биз муну тереңден изилдеп чыгып, дагы бир окчу кемчилиги болсо айтып, толуктуу болсо айтып, ошону бир диалог катары бир сунуштап берсек силерге дагычы. Анан 2 мүнөттө биз эмнени жетишебиз азыр? Аны айта албайбыз. Ошондуктан экинчи окууга келгенде мына тереңден ошо жерде өтсө өтөт, өтпөсө өтпөйт деп ошондон чечим кабыл алабыз. Рахмат чоң. Рахмат. Процедурный 3 микрофон. Рахмат. Манас округунан номер 20 Дастанбек Жумабеков. Урматтуу депутаттар, биз регламент менен кетсек, биздин азыркы колдонуп турган регламентте так жазылган. 46-чы беренесинде турат. Ал жерде жазылат, эгерде биринчи окууга кирип жаткан мыйзам долбоору болсо, биринчи окууда мурунку депутаттар тарабынан киргизилген мыйзам долбоору болсо, ал артка чакырылат, архивке кетет. Ал эми өкмөт тарабынан киргизилген мыйзам долбоору болсо, ошол убактагы киргизген өкмөт мыйзам долбоору биринчи окуудан комитеттерден каралып залга кирбей калса, анда бүгүнкү өкмөт ал мыйзамга каршы келбесе, анда ал мыйзамды алып кирүүгө терең регламент жол берет. Ошондуктан мен ойлоймун, регламент менен кетиш керек. Азыркы мыйзам долбоору регламент менен туура эле каралып атат. Регламентте так жазылган. Башка нерсе жок. Мыйзамдын кароо эрежелери ушундай, урматтуу депутаттар. Биз регламентке баш ийсек. Рахмат. Рахмат. Процедурный 2 микрофон. Урматтуу депутаттар, мен дагы депутат Ажигитов менен депутат Жумабековду колдойм. Добушка коюштун кереги жок. Артка кайтарып Мадумаровдун, Адахан Кемсанбаевичтин айтканына каршымын. Бул биринчи окууда өткөрө берели. Закон, теги депутат Ажигитов агабыз абдан туура айтып кетти. Бул закон эмелер жылдар бою иштеп келген. Бийлик өзгөргөнү менен, конституция өзгөргөнү менен бул закондор өзгөрбөйт. Мен кошулат элем. Добушка коюштун кереги жок. Биринчи окуудан карап өткөрө эле регламент менен. Рахмат чоң. Рахмат. 5 микрофон, процедурный. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Мекен үчүн күйгөндөр. Бул мыйзам кереги жок деген эч ким жок. Мыйзам керек деп атам. Сиздерден да каттуураак керек деп айтам мен. Сиздерден да каттуураак талапты каттуу коем мен. Каккан казыктай, темирдей болуп иштеш керек деп айтам. Анын кереги жок, мунун кереги жок. Бул деген соода эмес. Конституция деген мамлекеттин жүрүш туруш бүтүндөй эрежесин аныктайт, бекемдейт. Бул жерде 4-чү беренесинде жазылып турат. А биз Конституциянын 59-чы беренесинде жазып алдык. Адам укуктары үзгүлтүксүз жана абсолюттук деп. Абсолюттук болсо эмне үчүн адамдар тыңшап атат деген маселе коюлуп атат. Бирөөнү эле чыга калган болсо эле ошого каршы көрүп, мен сиздерге караганда көбүрөөк күйөм ушул өлкөгө. Мен сиздерге караганда көбүрөөк талап кылам тартиптүүлүктү. Мыйзамдуулукту көбүрөөк талап кылам. Мамлекеттин күчтүү болушун каалайм. Эгерде биз биринчи окуу режиминде кабыл алабыз десек, анда урматтуу төрагалык кылуучулар беренелер менен кетишибиз керек биз. Ар бир беренеге добуш берип отурушубуз керек. Өткөндө комитеттен талкуу кылганда айткан сунуштар кирбегенден кийин анан экинчи окууда кайра өзгөрүп кетеби бир нерсе. Мындай түшүнүшүбүз керек. Биз ушу идеологияны токтотушубуз керек. Рас Мадумаров айттыбы, демек бул жерде бир балекет бар деген сезимден алысыраак кетишибиз керек. Мен дагы ушул мыйзамдын күчтүүрөөк болушуну, Рустам мырза, мен дагы күчтүүрөөк болушуну, ушул эффективдөөк иштешин каалайм. Дагы бир мыйзамдын жеринде бар, жанакы 48 саат боюнча талашканыбызда. Ошол жерде дагы өзгөчө абал бар.
Эмне үчүн Кыргыз Республикасынын жараны 48 саат туура, ал конституциялык норма. А эгер бөтөн өлкөнүн жараны кармалып калса, эмне үчүн 48 саатта биз беришибиз керек деген маселе койгонбуз, туурабы? Ушул комитеттеги айтылган маселе бүгүн чыктыбы? Ошол өзгөрдүбү? Рустам мырза. Бул процедурный жооп бергенге болбойт. Урматтуу депутаттар, 6-чы микрофон процедурный. Рахмат. Кечирип коесуз, Кунус Кошалиевич, бул жерде Адахан Кимсанбаевич айтылган маселелер боюнча бул жерде добуш менен берип чечтик. Аталган мыйзам долбоорун пакет менен карайлы деп. Ошон үчүн пакет менен карап атабыз. Ошону дагы эске алып койсоңуздар. 6-чы микрофон. Рахмат. Токтогул шайлоо округу Сулайманов. Мен Адахан Кимсанбаевичке айтып кетерлимде дагы бир жолу. Жалпы өзүм мен büyügөм деп калгандарыбыз büyüбөгөн мамлекеттин кереги жоктой тияnak чарбай сүйлөсөңүз. Сизден суранычы. Сизге кыйкырбаңыз. Мен сизге кыйкырган жокмун. Ошон үчүн биз сунушубузду айттык. Ошол сунуш менен бул кишинин айткан сунушуна биз да сунуш этип атабыз. Кандай сунуш этсе биз да сунушубузду кабыл алгыла дагы ушул регламенттен кете берели. Рахмат. Мен Адахан мырзага айтып кетер элем да, ушу токтотса экен да ушу депутатыбызча мугалим болуп, бул жерде Мадымаровдон башка баары сабатсызбы? Же бир эле Мадымаров күйөө экен биздин мамлекетибизге. Биз деле күйөбүз. Токтосунчу ушу бир эмени жанагы публика ойногондо. Мадымаровдон башка биякта бардык мамлекет 88 депутат отурат. Бардык элдин элегинен өтүп келгенбиз. Кудайга шүгүр, бардык акылыбыз жетиштүү. Мадымаровдун биз акылы кереги жок. Акылыңызды үйүңүзгө калтырып келиңиз. Рахмат. Айтпаңыз антип.